Ноокат районундагы жазгы талаа жана көркүдөндүрүү тазалоо иштери кызуу жүрүп жатат. Март айынын жаанчыл болгонуна байланыштуу учурда көчөттөр тегилип, райондун бардык жерлеринде жашылдандыруу жүрүүдө. Зулпуев айыл өкмөттү арык каналдарды казуу иштерин улантып жатат. Айыл башчылар менен, ушул жер адистер менен атайын эсеп жүргүзгөнүбүздө 9 тонна 420 литр солярка керектелет экен. Ошол биз ички арыктарды казуу боюнча. Ал эми ушул быйылкы жылы 200 миң сом акча ажыратылган экен соляркага. Кече биз ошол 3 тонна 200 литр солярка сатып алып, мына бүгүнкү күндө айыл башчыларга бардыгына бергенбиз ички арыктарды тазалоо боюнча. Бирок тилекке каршы мына акыркы март айына бүтүрүшүбүз керек эле. Бирок ошол март айына жаан чачындын көп болгондугун өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ушул аба ырайынын кескин бузулушунун себептеринен биздин иштерибиз бир аз аркага жылды деп эсептесем болот да. Айыл өкмөттө 10 айыл бар экен. Мына өзүңүздөр көрүп чыктыңыздар. Жалпысынан ушул ички арыктарды тазалоо боюнча биздин өзүнүн айыл өкмөт арыз тарабынан бир техникабыз, анан ушу спаларыбызга байланыштуу бир техникабыз бар. Айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө 2 ушу суу пайдалануучулар ассоциациясы иштейт. Кызыл Бостон жана азыр сиздер менен көрүп келген бул ошол Жида арык спасына тиешелүү жерлерди көрүп келдик. Кызыл Бостон спасы бүгүнкү күндө ошол өзүнө белгиленген жерлерди ички арыктарды толук тазалап, ушул мына 2-3 күн ичинде ушул дыйкандарыбызга суу берүү боюнча күтүп жатабыз. Буюрса мына ушул 2-3 күндүк иштери калды. Ошол ишки ал эми мына Жида арык спасында өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушу техникаларыбыз жетишсиздигинен ошо акыркы айылыбыз мына бүгүн баштап чаап баштап атат. Багбан дыйкандар суу таңкыстыгын болбойт деп ишеним артып түшүмдөрүн эгишкен. Зулпуев айыл өкмөтү каналдарды казууга техника жалдап, даярдыктарды көрүүдө. Мындай өкмөт тарабынан бизге ушундай трактор жөнөтүп, жардам кылып, мына чоң каналыбыз казылып атат. Ушул эртеге сезон маалында суу таңкысы болбосун деп ушундай иштерди жүргүзүп аткан Даниярга инибиз өзүбүздүн мына коңшу айылдан болот, тааныйбыз. Чоң рахмат. Şu adamlar çoğulup turabız, gerekli yerlerde kazdırıp atабыз. Rahmat yok. Ayıl başçımız var, deputatımız var Jırgal. Onlarga da çoğundan çoğun rahmat. Elde kanday köylüler bolsa, şular bizge çeç beret, biz hökümet kandayla barıp bunday neme kılbayız, şular kaysak, şular ordunda çeç berişke hareket kılışat. Зулпуев айыл өкмөтүнө жаңыдан келген айыл өкмөт башчысына жергиликтүү эл ыраазы. Анын ишмердүүлүгүн баалап, өзгөрүү болгонун айтышат. Электр мамычаларын алмаштырып, жолду кеңейтүүгө жергиликтүү бюджеттен каражат бөлгөн. Элетти өнүктүрүү максатында жашоочулар менен тыгыз байланышта жана алар менен чогуу иш алып барууда. Сталба жок эми жыгачтан коюп жүргөнбүз убагытачы. Чымчык өссө бияка оонап калып, чымчык бияка өссө бияка оонап калып, ошондой күндөрүбүз өттү. Азыр эми Кудайга шүгүр, берди сталбаны, койдук, коюп атат, эми зымдар тартат, өзүң азыр барып текшерип көрсөң болот. Сталбалар турду. Эми өкмөткө рахмат. 15 километр арыгын бергенмин, ошону чаап ошол айда сугаттарды жеткизүү үчүн. Азыр ошонун 12 километрин чаап аяктадым. Дагы чаап бүтүрөм тез аранын ичинде. Өткөндө жамгыр көп жаагана байланыштуу кеч калдым. Азмаз. Эми Кудай кааласа мына техника бар, баарын бүтүрүп, аяктап бүтүрөбүз. Өкмөттүн тапшырмасын аткарып жатабыз. Өкмөттөн берилген соляркаларды иштетип атабыз. Быйыл жакшы соляркалар өз убагында берилип, өз убагында иштерди аткарып атабыз. Кудай кааласа мына жерге суу кеңири болсун, элге кеңири жетсин деп аракет кылып атабыз. Дыйкандар иштеп атат. Өтө айыл чарбасына түшүнүгү жогору, жакшы иш алып барып атат. Өз убагында камсыздап атат солярка, башка семент, арыктарды ондогон, Кудай кааласа 1-2 күндө келет. Өтө күчтүү иштеп атат. Жакшы.
Зулпуев айыл өкмөт башчысы элге суу таңкыстыгын болтурбоо максатында анын алдын алып, агын суу өтүүчү ички жана сырткы арык каналдарды казуудан өткөрдү. Быйыл мындай жумуштарга өзгөчө көңүл бурулуп, дыйкандарга мыкты шарттар түзүлүп жатат. Зулпуев айыл өкмөт тарабынан арыктар казылып, өкмөт тарабынан 8 километрге не бергенбиз. Ошого азыр 6 километр чагылып, 1-2 километр калды. Жамгырга байланыштуу көп арыктар чагылбай кеч калды. Кудай кааласа 1-2 күндө бүтөбүз. Ошол жакшы иштер болду өкмөт тарабынан. Саларкаларын берип, тракторлары келип иштеп атат. Бизде айыл өкмөт жагын келди, бирок жакшы алып барып атат иштерди. Арыктарга көңүл буруп, жолдорго көңүл буруп, жакшы иштерди кылып атат. Мына ал элдин көйгөйүнчө суу талаш болот. Суу көйгөй жаратат, ошон үчүн ошого көңүл бөлүп иштерди кылып атат. Зулпуев айыл өкмөтүнүн караманда 10 айыл бар. Аларга сууну убагында жеткирүү үчүн 2 СПА кызмат кылат. Перизада Ташиева, Зайыр Абдыкеримов, Улкан Зондугызы, Ош облусу.